Жамырчиев паспорт эле эмес, кыздарды кыздыгында уурдаган турбайбы? Эмил Жамырчиевдин 3 сааттык дөөрөгөн интервьюсунан кийин жеке куржуну мал тууралуу каттарга толуп кетти. Чынын эле укук коргоо органдары бул сексуалдык кыдык көргөн жаш кыздын тагдыры эмне болду? Тергелдеп эле жапжаш кыздын кайрылуусу кийинчерээк жашырылып кетти. Жыйынтыгы эмне болуп бүттү? Ошол эле учурда ушундай окуяга шектелген жаран кантип мугалим болуп иштейт? Жамырчиев өз сөзүндө студенттерге билим берип жатам деп жатат. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. Аксыда сел жүрдү. Аксы районунун Каражыгач айылында сел жүрдү. Бишкекте курулуш объектисинде ири өрт чыкты. Так, сегодня 7 июля. Бишкекте кызыл жарыктан өткөн скутерди унаа сүзүп кетти. Бишкек шаарында мотоскутердин катышуусуна жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча 2026 жылдын 7 июлунда саат 2:30 чамасында 25 жаштагы айдоочу мотоскутер менен Байтик Батыр көчөсү аркылуу түштүк тарапты көздөй бара жатып, Горкий көчөсү менен кесилишкен жерден жол чырактын кызыл күйүп турган белгисинен өтүп кеткен. Натыйжада ал Горкий көчөсү менен чыгыш багытты көздөй жол чырактын жашыл түсүнө бара жаткан 49 жаштагы жарандын башкаруусундагы Honda Fit үлгүсүндөгү унаа менен кагылышкан. Кырсыктын кесепеттери мотоскутердин айдоочусу номер 4 шаардык клиникалык ооруканасына жеткирилип, ага амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. 2 унаа тең убактылуу айып короого токтотулду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Өзбекстанда бир учурда бешем төрөлдү. Өзбекстандын Анжиян шаарында Наргиза Бекжонова аттуу келин бешемди жарык түйдөгө алып келди. Маалыматка ылайык ал 6 июль күнү көп түйүлүктүү кош бойлуулук диагноз менен шаардык номер 2 төрөт комплексине жаткырылган. Мөөнөтүнөн мурда толгоо башталгандыктан дарыгерлер ага кесарево операциясын жасашкан. Төрөттү тажрыйбалуу акушер, гинекологдор, неонатологдор, реаниматологдор ийгиликтүү өткөрүшкөн. Натыйжада 3 кыз, 2 уул төрөлдү. Ымыркайлардын салмагы 1 кг 450 грамм, 1 кг 605, 1 кг 495, 1 кг 585 жана 1 кг 205 граммда түскөн. Эне менен жаңы төрөлгөн ымыркайлар адистештирилген медициналык жардам көрсөтүү үчүн Анжиян облустук энелер жана балдардын ден соолугу боюнча республикалык адистештирилген илимий практикалык медициналык борборунун филиалына которулган. Учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон эне жана 5 эмдин абалы жакшы экени маалымдалды. Асма жол капысынан токтоп калып, адамдар 3 саат бою бийиктикте калышты. Орловкадагы асма жол иштеп жаткан учурда капысынан токтоп калып, адамдар бийиктикте калып калышты. Бул тууралуу ал жерде болгондордун бири билдирди. Анын айтымында окуя кечээ болгон, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары келгенге чейин 3 саат бою ушинтип отурдук. Кийинчерээк жол кайра иштей баштады. Төмөнгө түшкөнүбүздө ылдыйда эч ким жок экен дейт ал. ÖKM'дин басма сөз кызматы бул окуя боюнча маалымат түшөр менен куткаруучулар дароо жерине жөнөп кетишкенин билдирди. Булак турмуш KG.
Бишкекте автобустар жол кырсыгына кабылды. Социалдык тармактарда жол кырсыгына кабылган автобустардын видеосу тарады. Окуянын күбөсүнүн айтымында Чүй көчөсүнө жайгашкан Илимдер академиясынын аялдамасында 145 жана 14 автобустар сүзүшкөн. 20 жылдан бері айлап жөн жерден енді қандай да жүрсең шоқ құрсын шоқ Enен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.